Bismillahirrahmanirrahim. Ахмад Хзрауя bir safarda ketip atıp, bir ayılga jetip, keşif olup kalıp, anan şu ayıldı meçhide kirgen eken da. Meçhide kirse, meçhidin içinde şunday toltıra sopular olturgan eken. Sopular olturup, zikir çalıp, tegereni olturgan eken. Anan bu Ахмад Хзрауя bunday jönökeyle kiyim menen kirip barıptır da. Endi al jerde sopular bardığı, ak kiyim menen, salda menen, uzun köylek menen olturgan da. Bulanan жаңыдай адаттагы кийиминен кирип барып, арларга кирип отурганда, ал жерден сопулар муну карап, жүрөктөрү жаман көргөндөй болуп, жактыргандай болуп, бул биздин аразга кошулуп нема кылат экен, өзүнүн теңдеринен жүрбөй экен дегендей кылып ойлорго кетиптир да. Анан бул Ахмад Хзрауя алардын ойлорун, алардын жүрөктөгү бул фикирлерини, өткөндөрүн баарын билип туруптур, керемет менен. Ана сабыр кылып, ана ошол күн таң аса ошол жерде зикир чалып, намаз окуп, таң аттырыптыр. Ана эртең менен туруп, эшиктин алдында кудук бар экен, ошол кудуктан суу калбай калган экен, үйдө бир челекти суу алайын деп кудукка челек таштаптыр да. Кудукка челек таштап, сат баягы жип үзүлүп кетип, кудук неме челеп кудукка кирип кеткен экен. Алабай калыптыр да. Анан бери сопулар аны жаман көрүп, урушуп, уйза берип, колуңдан келбеген иштен эмне кыласың дегендей кылып анан өтө мындай мустар кылышыптыр да. Анан бул Ахмад Хзрауя акырын шейхтердин алдыга кирип, шайх, мен шундай кылып, биадапчылык кылып суу аламын деп челекти чөктүрүп бердим. Эми бир дуа кылсаңыз, ошо челек суудун бетиге чыксын деп сураныптыр да. Суранганда анан бул суроодо эле ал шайхка бир мындай бир ыңгайсыз учурады да. Энди ошо челекти чыксын деп дуа кылгын деп атат. Ушундай кеп болду деп анан ойлонуп турганда анан же болбосо мага эле уруксат берсеңиз мен дуа кылсам дептир да. Андай болсо мейли өзүң дуа кыла бер дептир. Анан дуа кылып Алла Тааланы тилеген экен, баягы челек калкып суунун бетиге чыгып калган экен да. Муну көр баягы шайхтан айткан экен. Сен өтө бир улуу, даражалуу, кереметтүү жигит турбайсыңбы? Сенин даражаңда, сенин кереметиңге караганда биздин кереметибиз бир кытынга жетпей турган болуп калыптыр. Сен өтө улуу адам экенсиң деп анан мактагандан кийин бул киши айткан экен. Жок, бул даражалуу, бул керемет менен бул иш бүтпөйт. Бул даража, бул керемет ар бир адам колдон эле келе берет. Мындан чоң деле даражалар, мындан чоң деле кереметтер болот. Бирок муну менен бул суфиятлык, тарикаттык болбойт. Андан көрө сиз манабы мүрүттөрүңүзгө айтсаңыз, шагирттарыңызга айтсаңыз, анча-мынча келип калган, мейман келип калабы, мусафир келип калабы, ошого жаман ой менен, жаман көз менен карабай, жакшы мейманчылык, урматыны кылып, иззат урмат кылып, жөнөтө турган болсолор деп басып кете берген экен да. Демек, бул келген меймандын, келген мусафирында өзгө жараша сый урматы бар экен да. Анан мисалы, анын да урматын ордуга келтирбесе, даражасы түшүп кетиштин мүмкүнчүлүгү бар экен, көтөрүлбөй калыштын мүмкүнчүлүгү бар экен да. Бир күн Ахмад Хзрауя үйүндө отурса, мечитинде отурса, бир киши келип, бир кедей киши келип анан даттанып, ыйлап айткан экен. Тапсыр, мен балалуу, чакалуу адаммын, өтө эле жашоодон кыйналдым. Же үстүлөргө бир жакшыраак кийим кийизе албайм, же курсактарга бир жакшыраак нан жедире албайм. Кандай кылсам мен да ошо элге окшош бир жакшыраак жашайм. Бир жол көрсөтүп бербейсизби мага дептир да. Десе анан кийин мейли. Сен ошо айылыңдагы көргөн тааныш билген адамдарыңын ким кандай тирилик кылып атат? Соодагерчилик кылып атабы, дыйканчылык кылып атабы, уурлук кылып атабы, устазчылык кылып атабы? Ошолордун баары мага жазып келген дептир да. Анан мейли жарайт деп анан кийин адамдар карап туруп, бирөө мисалы дыйканчылык менен күн көрөт, бирөө устазчылык менен күн көрөт, бирөө соодагерчилик менен кылат, бирөө мисалы башка иштер менен алек болот. Ошолордун баардыгына бир барактан жазып келиптир да. Анан алдыга бүт баарына ушундай көмөрүп коюптур. Кагаздарды. Кагаздар көмөрүп коюп, ушулардын ичинен аралаштырып туруп, биrini алгын эми дептир. Кимиси чыкса ошол ишти кыласың, сенин жашооң жакшырып кетет дептир да. Анан аралаштырып көмөрүп койгондон кийин тандагандан биrini suuruптур да кагаздарды.
Суырып қараса, уырлық жазылған екен да. Анан саяхатшы сен бар уырлық қыласың енді дептір. Сен şu уырлық менен путыңа тұрып кететкесің дептір да. Ана шығып кетіптір, айла жоқ та башқа. Енді қант уырлық қылсам екен, немеден башласам екен деп анан ойланып кетіп атсанан бір жерде бір чатыр тегіп алған, içinde çatırın içinde büyük uğurlar oturgan eкен, qarasılar oturgan eкен. Ана ақырын ошоланы алдыға кирип анан кейін мен да силерге кошулгум келип атат, силерге шерик болгум келип атат. Десена мейли кел, бизге шерик боло турган болсоң, бизге кошула турган болсоң, биздин кылганыбызды кыласың, жасаганыбызды жасайсың, биздин буйругубузду аткарасың. Эмне иш кыл десек, буйрусак ошону кыласың дептир да. Боптур, жарайт дептир. Анан bir күн анан ошолорго кошулуп жүрүптүр, анан bir күн анан жолдон керуен өтүп калыптыр да, содгерлер. Алар анан карасыларын баягы керуендерди тутуп алып, тоноп, малдарын алып, товарларын алып, анан араларда bir өтө bir бай керуен бар экен, өтө товары да көп экен, акчасы да көп экен. Аны да тутуп келип анан колу бутуну байлап, анан ошо урлардын чоңу жаңы барган кишиге кылычын колго бериптир дагы. Ana şu kerven başını kesesin deптир да. Болбосо бул колдон чыгып кетсе, тирүү кетсе, башкалар жыйнап келип, же патшага айтып барып бизди жок кылып берет. Шуну кесип өлтүрүп жок кылыш керек дейт да. Шуну өлтүрөсүң дейт. Дегенде жок, бул адам өлтүрүш менен колумдан келбейт дейт да. Десе, сен башында бизге келип кошулдуң го. Эмне иш кылсаңар кыламын, неме буйрусаңар аткарамын деп. Биздин буйрук шуну аткарасың, анан биз менен кошулуп жүрөсүң. Болбосо чыгып кете бер дептир да. Анан ойлонуп отуруп, анан кылычты алыптыр дагы колуга жалаңачлап туруп, анан мен şu уурунун буйругун аткаргандан көрө шариаттын буйругун аткарайын деп, şu уурунун башын кесип бериптир кылыч менен. Бир урган экен мойнуга, башы кырып кетиптир. Аны көргөн каракчылар коркуп баары качып кетип калыптыр. Анан баягы байдын колун бутун кесип неме чечиптир. Баянан сүйүнүп, аман калганыга сүйүнүп, анан кийин мүлкүдө канча малы болсо, байлык болсо, жарымысын бөлүп ошо кишиге берген экен да. Шону менен алда байып кеткен экен. Шундайым бул улуу адамдардын көрсөткөн иши, бизге көрүнгөн иши, жаман көрүнүшү менен акыры ушундай бир натыйжасы бар экен да. Алардын иштерин айыптап да болбойт экен, сөзүн да айыптап болбойт экен, иш кылып кылган иши, аткарган иши деген сөзү баары бир хикмати бар экен да. Bir күн анан ошол Ахмад Хзрауянын үйгө бир мейман келген экен, бир сопу. Алыс жерден бир сопу мейман келген экен. Анан аны урматтап, сыйлап, ошонун урматыга деп үйгө мейман кылып алып, үйдүн айланасына ушундай 70 та шам күйдүргөн экен да. 70 шам чырак. Жарык болсун, меймандын урматыга жарык отурсун деп. Анан баягы мейман анан таксыр, мунуңуз ысырып болуп кетти. Бул таракат жолуга, шуфет жолуга бул туура келбейт го, ысырыпчылык кылышлык болбойт го десе, сиздин урматыңыз үчүн, сиздин сыйыңыз үчүн шуларда 70 шам жактым да дептир да. Десе, жок, мага бирөө эле жетишет да. Бир эле шам жагып койсоңуз, ошол жетишет эле. Булар баары ысырып болуп кетти, бул туура келбейт дептир да. Десе, анан Ахмад айткан экен, андай боло турган болсо, ошо бир шамды койгундан калган баарын өчүрүп сал дептир. Эгер ысырып боло турган болсо, бизге туура келбей турган болсо, ошо туура келбей турган шамдардын баарын өчүрүп сал дептир. Баягы мейман, баягы шамдар ушунча үйлөсө да өчүп экен, суу куйса да өчүп экен, тупурак жатса да өчүп экен да, күйүп тура берет экен да. Анан мейман тооба кылды. Бул сиздин кылган ишиңизди мен кемситип, туура эмес деп мен күнөөгөр болупмун. Жок, мен сөзүмдү алдым, тооба кылдым деп анан тообасына келген экен. Анан эртең менен bir aylanıp keleylik de anan keyin köçüge çıkıp anan bir saparga çıkıptırlar da. Bir жерden bir sirkuf var eken. Şu sirkufun aldan ötüp kalsa, şu sirkuftagi poplar, şonu işlegen adamlar sirkün içinde oturgan eken da. Bular körüp kalıp anan tanıt da. Musulmanların ulusu kele jatat dep anan kelingizler dep anan jакшы mamile jasap içkeri alıp kiriptir da, sirkufun içige. Bulara kirip barıptır.
Анан урматсый кылып көрсөтүп, дасуркан даярдап, бүт даамдарды коюп, анан кийин келиңиздер, сиздер биздин улуу мейманыбызсыңыздар. Mana damdan tatыңыздар, нан жеңиздер, тамак жеңиздер деп ана сунуш кылганда жок. Биз силердин тамагыңызды жебейбиз. Силер кафырсыңар, биз мусулманбыз. Силер биздин душманыбызсыңар. Эч качан биз душман колудан, душман тамагын жебейбиз. Деп анан жебептир. Анан булар анан энди меймандар жебей туруп кетип калса, уят болот го деп анан кийин андай боло турган болсо, неме кылсак? Кандай кылсак жейсиңер десе, мусулманга киресиңер, ислам кабыл аласыңар, сонда гана жейбиз, болосо жебейбиз дептир да. Шондан кийин шол жерде 70 адам бар экен. Баары калма келтирип мусулман болгон экен да. Ошо Ахмадиян шарапаты менен 70 кызматкер шаярда мусулман болуп, анан шулардын тамактарын жеп, анан чыгып кеткен экен да. Анан кечкурун жатып уктаганда түшүндө бирөө келип айткан экен. Sen bir meymanın urmatına 70 şam çıraktı çaktın elin. Oşonun şarapatı menen Allah Taala 70 kafirдің жүрөгүнө iman çırağını jaktı degen eken da. Demek oşol meymanın özün sıyırmatı var eken, oşon şarapatı menen bir Ahmadiyan şarapatı menen oşol 70 adam imana kirip ketken eken da. Oşol sebepten iman kelip kalsa da meymanды kolun keleşince bir urmasını köşetiş gereken de kordovay, jaman körüvey. Wa ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Allah Taala şu barımızlarga, yüreğimizge takva, ilim sağlap, hidayet sağlap, ömrünüzler uzun bolup, günden günge tapkanızlar hidayetler küçeyip, Allah Taala özüge jakın bendelerine koşup, şu oylali derecelerine jetkire turgan bolsun. Amin. Allah.